Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгін сіздерге ручная клад деп аталған қызықты тасманы қысқаша баяндап бермекчибиз. Сіз шашпай отырып, мага жақты белгисин басып, видеоны аяғына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуз, биз баштадык. Тасманын башында эле белгисиз бир адам орус Крим төбөлдөрүнө келгенин көрөбүз. Ал орус мафиясынан өтө эле бир коркунучтуу болгон химиялык жарылуучу затты сатып алмак экен. Ал бир баштык толо бир топ суммадагы акчаны үстөлдүн үстүнө таштап, орус Крим төбөлү акчаны текшергенден кийин бомба унаасында экенин айтып, унаасынын ачкычын алып чыкканда, белгисиз адам аны бир көз ирмемде эле атып өлтүрүп, ары жактагы жардамчыларын да тездик менен өлтүргөнгө жетишип, имаратты өртөп салып кетип калат. Албетте сыртка чыгып, унаадагы жарылуучу затты алып кетти. Ошол түнү таңга маал ойгонгон каарманыбыз Итан жубайы Нора экөө жакында төрөлө турган баласы жөнүндө сүйлөшүп жатышты. Андан соң алар туруп жумуштарына жөнөшөт. Жакшысы экөөнүн тең жумушу бир эле аэропортто болчу. Итан Нора менен сүйлөшүп жатып өз жумушуна кечиге баштаганын сезип, дароо эле өз бөлүмүн көздөй жөнөп кетет. Көрсө ал аэропорттун коопсуздук кызматында иштейт экен. Итан жумушуна шашып-пушуп кечигип келип, бул убакта полиция ааланы бардык кызматкерлерге аэропортто жасалма билеттер көп кездешип жатканын айтып, атайын көгүлтүр нурлардын жардамы менен жасалма билеттерди аныктап алууга мүмкүн экендигин үйрөтүп жаткан. Иш башталардын алдында Итан жетекчисине келип, өзүңүз билгендей мен буюрса жакында балалуу болом. Жумушта бардык тараптан эле жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөтүп жатам. Сиз мени жумуштан бир аз жогорулатсаңыз жакшы болот эле десе, жетекчиси ага көнбөй ар нерселерди айта берет. Анда анын досу Джейсон дагы жетекчи менен сүйлөшүп, акыры жетекчи макул болуп Итанды Джейсондун жумуш ордуна коет. Дал ушул учурда кечээки түндөгү бандиттер ушул аэропортко келип калышат. Алардын хакери бир канча мүнөттүн ичинде эле аэропорттун бардык видео камераларын бузуп кирет. Ошентип Итан Джейсондун иш ордуна келет да жүргүнчүлөрдүн жүктөрүн текшерип иштей баштайт. Бирок Джейсон Итанга өз жумуш ордун берип койгондугу өтө эле таң калыштуу болуп турду. Ал эми жанагы аэропорттун сыртындагы хакер камерадан карап эле жанагы Джейсон деген адамдын ордуна башка Итан деген адам отуруп калганын көрүп, жетекчисинин буйругу боюнча дароо эле Итан жөнүндө маалыматтарды чогулта баштады. Негизи Итан полиция кызматкери болууну өтө кыялданчу эле. Бирок турмуш аны болбой эле ушул жумушка алып келип койгон. Анан калса ал 3 жылдан бери жогорку кызматка көтөрүлө элек. Ошондой маалыматтарды билген соң бандиттер Итанды колго алууну чечишип, үйүнүн дарегин таап барышат да Итан жөнүндө бардык маалыматтарды изилдей башташат. Итан жүктөрдү текшерип жатканда бир кыз ага кыйкырып, ага бир кулакчынды көрсөтүп, бул меники эмес деп айтат. Итан дароо эле кулакчынды табылгалардын бөлмөсүнө алып барайын деп жатып, телефонуна билдирүү түшкөндөн карай калса эле кулакчынды кулагыңа так деген жазуу бар экен. Эмне болуп кеткенин түшүнбөй эле кулакчынды кулагына салып көрсө, ал жактан дароо эле бандит сүйлөй баштады. А дегенде Итан кимдир бирөөлөр аны тамашага салып жатат го деп ойлоп, бирок телефондун артындагы бандит Итанга Итан жөнүндө көп маалыматтарды айтып бере баштайт. Итандын эле эмес, Итандын досторунун үйлөрүнүн даректерине чейин айтып, биз азыр жубайың Нораны көзөмөлдөп жатабыз. Биздин адамдар азыр сенин көз алдыңан бир жүктү өткөрүшөт. Сен ал жүктү билмексең, көрмөксөң болуп өткөрүп жиберишиң керек. Эгер андай кылбай турган болсоң, Норадан айрыласың деп катуу коркута башташат. Абалдын канчалык кооптуу экендигин байкаган Итан дароо эле телефонунан полицияга чала баштайт. Бирок бандиттер видео көзөмөл аркылуу анын ар бир кыймылын байкап турушкандыктан, кулакчындан сүйлөгөн адам эгер полицияларга чала турган болсоң, Нораны дароо өлтүрөбүз деп коркутат. Айласы кеткен Итан бандиттердин айтымы боюнча телефонун өчүрүп, аны текчесине салып бекитип коет. Кулакчындагы сүйлөп жаткан адам Итанга, биз сени бир нерсе кыл деп мажбурлап жаткан жерибиз жок. Сен эч нерсе кылышың керек эмес. Болгону беймарал жумушуңду улантып, биздин келген адамды өткөрүп жиберишиң керек деп түшүндүрүшөт. Елена жетекчилик кылган полициялардын тобу кечээки өрттөнүп кеткен имаратка келип изилдөө жүргүзүп жатышкан. Бардыгы күйүп кеткенине карабай, полициялар кылмышкерлердин кээ бир илинчектерин таап алышат. Бир жагынан өз жумушун аткарып, бир жагынан бандит менен сүйлөшүп, дагы бир жагынан бул балейден кантип кутулам деп ойлоно берип, Итандын мээси чыңалып чыкты окшойт. Көп өтпөй эле бандиттердин адамы уча турган учактын дагы жүргүнчүлөрү даярдана башташты. Бир амалды ойлонгон Итан кол саатына бардык сүйлөгөндөрүн жаздыра баштайт. Хакер аны да оңой эле байкап коюп, бандит Итанга кол саатындагы текчеге салдыртып, дагы ушундай нерселерди кыла турган болсоң, жубайыңды көрбөйсүң деп коркутушат. Елена болсо табылган үн жазууларды изилдеп, аныктаганга аракет кылып жатат. Кулакчында бандиттин үнүнөн башка дагы ар кандай үндөр чыгып жаткан эле. Ошондуктан Итан аны менен сүйлөшүп жаткан бандит ошол эле айлана тегеректе тургандыгын баамдайт. Анткени жакын эле жерден бир аял идишти сындырып алса, анын үндөрү кулакчындан да чыгып кетет. Ошондо Итан ар жак бир жагын шашылып карап жатып эле кулакчында кыртылдап чыгып жаткан үн эмне экенин аныктайт. Каптал жакта кара кийимчен жана кара баш кийимчен адам ары карап отуруп алып бир нерсени кыртылдап жеп жаткан болчу. Итан дароо эле жүргүнчүлөрдүн жөгүн токтото турат да, полиция аланини чакырып башка эле бир нерсе айтымыш болуп, кагазга жанагы көрсөтүлгөн адамды таап кармагыла деп жазып берип коет.
Бирок ошол эле замат кара баш кийимчен адам ордунан жок болуп кетти. Полиция аланы дароо эле ошол адамды издеп жөнөп, бир кезде дал ошол адам менен күтүлбөгөн жерден кагышып кетишет. Бандит өтүп кетери менен эле полиция ошол жерден өлүмгө дуушар болду. Эми эмне кылаарын билбей калган Итан тыныгууда отурса, жанагы аны менен сүйлөшүп жаткан бандит андан жашырынбай эле маңдайына келди. Көрсө ал Итан полицияга берген катты да алганга жетишип калыптыр. Ал Итанга: "Албетте сен кагазга көрүнбөгөн жазууларды жазып койгон акылдуу адам экенсиң. Бирок бир нерсени билип кой, биз дагы анчалык акмак эмеспиз. Сыягы сен өзүңдү эр ойлоп жатат окшойсуң. Дагы эле ушундай кадамдарга бара берсең, жакындарыңды чекеден жоготосуң" деп айтат. Анан да азыр биздин кызыл баш кийимчен адамыбыз сенин көзөмөлүңдөн өтөт деп эскертет. Ошентип алар сүйлөшкөнчө Итан кайрадан өз жумушуна кечигип калгандыктан жетекчи анын ордуна кайра эле Джейсонду тургузуп койгон болот. Кулакчындагы бандит болсо Итанга бир амалын тап деп кыйнай баштап, айласы кеткен Итан алкоголдук ичимдикти кофеге куюп, ал кофени болсо Джейсондун кофесине алмаштырып коет. Бандит болсо кызматкерлерге келип Джейсондун идишинде алкоголдук ичимдик бар экенин айтса, жетекчи келип Джейсондун кофесин текшерип, Джейсонду урушуп жумуштан кетирет да ордуна кайра Итанды коет. Көп өтпөй эле кызыл баш кийимчен бандиттердин адамынын жүгү Итандын көз алдынан өтө баштайт. Жүктүн ичинде эмне бар экенин көргөн Итан коркконунан эмне кылаарын билбей калды. Албетте жүктүн ичинде чоң күчкө ээ болгон жарылуучу зат бар болчу. Эми абал ого бетер кыйындашып, Итан булардын жөн эле бандиттер эмес, чыныгы террористтер экенин түшүнөт. Белгилүү болгондой жарылуучу затты учакка салып, андан соң учакты жардырып жиберишмек. Башына секунд сайын ар кандай ойлор келип жаткан Итан жанагы кызыл баш кийимчен адамды кетирбей токтотот. Бирок баары бир Нораны сактап калуу үчүн аны кое берип жибергенге аргасыз болду. Бир мүнөт өтпөй эле Итан өзүн жаман сезип дааратканага кирип куса баштайт. Итан даараткан адам полицияга чалып жибербесин деп, жанагы бандит анын аркасынан тапанчасын көтөрүп алып кирип келет. Ал Итанга: "Ооба, мен чындап эле учакты жардырганы жатам. Бирок мен террорист эмесмин. Мен болгону аткаруучумун. Аткарган ишим үчүн акча аламын. Качан учак учуп кетери менен сен жана жубайың экөөң тең бошсуңар" деп коет. Бул учурда Елена дагы бир топ нерселерди аныктап чыгып, аэропортту текшериш керек деген чечимге келет. Ал жака келген федералдык агент Окланд деген адам Еленага кайдагы бир так эмес маалыматтар үчүн бүткүл аэропортту ызычууга салбай эле койбойлу деп айтат. Бирок полициялар текшерип көрүшүп, бүгүн эртең менен аэропорттон Итан деген кызматкер полицияларга телефон чалып, бирок телефонун кайра өчүрүп койгондугу белгилүү болот. Полициялардын буйругу менен Фил тыныгуу жарыялап, жетекчи Елена берген 50 шектүү адамдын тизмесин берип, тезден ушул адамдарды суракка алып келгиле деп жөнөтө баштайт. Анда Итан дароо эле жетекчи Филдин аппаратын ала калып, хакер аны көрө албай тургандай видео камерасы жок жерге турат да, жанагы 50 адамдын тизмесине бомбаны алып жүргөн кызыл баш кийимчен адамдын аты жөнүн дагы жазып коет. Итан ал жактан чыгаары менен эле бандит ага сурактарын бере баштап, полициялар биздин адамды кантип эле билип калды, бул сенин кылганыңбы десе, Итан ага мен эч нерсе кылган жокмун деп айтат да, кулагындагы кулакчынды алып чөнтөгүнө салып, дароо эле жубайы Нораны көздөй катуу чуркап жөнөдү. Ал Норага чуркап жүрүп отуруп жетип барган кезде, бандиттер дагы Нораны бутага алганга жетишип калат. Айласы кеткен Итан кулакчынды кайрадан кулагына салып, бандит болсо Итанга эч нерсе сүйлөбөй ал жерден кетип калууну буйрат. Ошентип Итан дааратканадан бандит менен жолугары менен эле экөө мушташа башташат. Бандит өтө эле шамдагай болуп чыгып, бирок Итан дагы андан кем калышпай анын тапанчасын алып алганга жетишет. Эми Итан бандитти бутага алып калгандыктан, бандиттин башка аргасы калбай калып, бомбаны ишке киргизип салат. Ал Итанга: "Эми өзүң көрүп тургандай бомба 10 мүнөттүн ичинде жарылат. Эгерде сен бизди кое берип жиберсең, учакта болгону 250 адам курман болмок. Азыр аэропорттун ичинде дээрлик 5000ден 10.000ге чейин киши бар. Бомба ушунчалык күчтүү болгондуктан 10.000 адам бүтүндөй мүрт кетет. Жана албетте 10.000 адамдын өлүмүнө сен күнөөлүү болосуң" десе, Итан кайрадан бандиттерди өткөрүп жибергенге макул болот. Бирок бомбаны жөн эле телефондон өчүрүп коюу мүмкүн эмес. Ал үчүн бомбанын өзүнө жетип барып, атайын даярдалган баскычты басып үлгүрүп калыш керек. Аны уккан Итан дароо эле бомбаны көздөй шашылып чуркап жөнөдү. Бул кезде жетекчи Фил ошол бомбаны алып жүргөн адамдын жүгүн текшере баштаган. Бандит болсо Итанга жетекчи Филди өлтүр деп буйрук бере баштайт. Итан бөлмөгө кирип келип тапанча менен жетекчини бутага алып, бирок албетте ал жетекчини өлтүрүүгө такыр эле колу барбайт. Дал ушул учурда кызыл кийимчен бандит жетекчини сай өлтүрөт. Бирок эң кызыгы, бул кызыл баш кийимчен дагы бандит эмес, жөнөкөй эле адам болуп чыгат. Көрсө ал адамдын да жакындарын туткундап алышып, кулагына кулакчын салып, ушул иштерди кылганга мажбурлап башкарып жатышыптыр. Эми Итан шашылып жүктү ачат да, акыркы секундалар калганда бомбаны
ажыратып жетишип калат. Окланд менен жолдо бара жаткан Елена дагы аэропортто чындап эле бир нерсе болуп жаткандыгын түшүнөт. Кээ бир маалыматтар такталып чыкканда анын жанындагы эле федералдык агент Окланд террористтердин бир мүчөсү экендиги билинип, Окланд менен кармашуу башталат. Соңунда алар жол кырсыгына кабылышып, Елена Окландты өлтүрүп, андан ары шашылып эле башка унаа менен аэропортко жөнөдү. Итан болсо бул кезде кызыл баш кийимчен адам Матеонун жүгүн керектүү учакка салып келүү үчүн бараткан. Бандит Матеого Итанды өлтүрүп, андан ары учакка түшүп кет деп буйрук бергендиктен Матео Итанды өлтүрмөкчү болуп, бирок жетишпей калат. Жүктөр ары бери кеткен бөлүмдө Матео менен Итан кармаша башташып, акыры Матео Итанды кубалап бара жатып, күтүлбөгөн жерден өзүн өзү өлтүрүп алат. Эми ишке өзү киришкен бандит полицияларды тымызын өлтүрүп эле Итан жүргөн бөлүмгө кирип келет. Ал Итанды бат эле таап келип аткылап жатып, Итан жарадарда болуп калды. Акыры Итан жүккө белги катары кызыл чүпүрөктү байлап коет да качып кеткенге аргасыз болот. Качып бара жатып эле ал Еленага кармалып калат. Бирок жубайы Норанын өмүрү коркунучта болгондуктан ал Еленаны ошол жерге кулатып салат да качып бара жатып, бандит кайсы учак менен кайсыл жакка уча тургандыгын айта кетет. Бул кезде Нораны бандиттердин хакери кубалап келе жаткан болчу. Акыры Итан Норага жетүүгө мүмкүн болуп, бирок хакер аларды аткана алганда өзүнө ок тийип көз жумат. Көрсө жанагы Матеонун туткунунда алган жакыны унаадан бошонуп чыгып, хакердин өзүнүн снайпери менен өзүн атып салыптыр. Эми Итан Норага бардыгын кыскача түшүндүрүп берет да учактагы 250 жүргүнчүнү сактап калуу үчүн жөнөйт. Бул кезде бандит дагы жүгүн учакка салып, өзү учакка отуруп калган экен. Елена болсо учакты учурбай каттамды токтотуп жаткан болчу. Бирок ага Итандын суранычы менен Нора жетип келет да: эгер силер каттамды токтотуп сала турган болсоңор, анда террористтер бомбаны ишке киргизип салат да аэропорттогу миңдеген адамдар өлүп кетишет. Итандын суранычы боюнча силер учакты учура бергиле. Итан сөзсүз түрдө бомбаны ажыратат деп түшүндүрөт. Елена кайрадан каттамды ачып учак учууга даярдана баштап, Итан дагы ал жака жетип келип учактын жүк салган жагына кирип кетүүгө мүмкүн болот. Ал дароо эле кызыл чүпүрөк байланган жүктү таап бомбаны ажырата баштаганда, учакта отурган бандит телефонунан карап, бомбанын иштен чыгып жатканын көрүп, дароо эле ал дагы айла амалын таап төмөн жака түшүп келет. Ал Итанды көрөрү менен эле атып жиберип, Итанды дагы бир жолу жарадар кылып, куралдын үнүнөн кийин учкучтар дагы дароо эле артка кайта башташат. Бир топ кармаштан кийин акыры Итан бандитти бир жерге камап, бомбаны химиялык затын ошол жака сындырып салганга жетишет. Химиялык зат бандитти бир көз ирмемде өлтүрөт. Көрсө ошол эле учакта дүйнөлүк саясаттагы көрүнүктүү адамдар бар болуп, террористтер ошол саясатчыларды жок кылууну көздөшүптүр. Бандит болсо бомбаны ишке киргизгенден кийин парашют менен секирип кетүүнү пландаптыр. Ошентип акыры иш ийгиликтүү аяктап, Итан учактагы 250 адамдын өмүрүн сактап калды десек болот. Тасманын аягында Итан жана Нора балалуу болушуп, бактылуу көз ирмемдерин көрөбүз. Тасма ушундайча соңуна чыгат достор. Видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, дос тааныштарыңыз менен бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар.